Salamатсыздарбы? Келе жатқан жаңы жылыңдар менен. Бүгүнкү сабагыбыз мурунку сабактардан бир азыраак айырмаланат. Анткени өнөр дүйнөсү өтө кенен, көп тармактуу. Ар бир тармагынын өзүнүн сүйдөө тили бар, сөздөө тили бар, материалдык каражаттар бар дегенде ушундай да. Бүгүнкү темабыз түз таануу. Түз таануу деп айтабыз. Эми мына эрекени байкап көрүңүздөр. Кызыл түс менен сарын аралаштырсак оранжевый, сары кызыл чыкты. Сары кызыл менен биз өзүбүздүн оюбузду, түшүнүгүбүздү, кабылдообузду бекемдеш үчүн кандай буюм окшош деп ойлоп көрсөк, сабиз окшош экен. Бул окшогон буюмдар лимондор бар, мандариндер бар, жана башкалар. Демек ошентип бул жерде биз 3-чү түс, 4-чү түстү таап атабыз. Ал эми экинчи демеде сары менен көктү аралаштырсак, мына жашыл чыгып атат. Жашылга кандай өңдөр коштот? Жер жемиштин бартынан, багдырактардын баардыгы теге ошот. Бадыраңды тартып койдук мисалы деп. Андан кийин кызыл менен көктү аралаштырсак, сыяк көк, жоксо фиолет түс чыгат менен. Аны менен алчалар, баклажандар жана башка. Демек, турмушта мен жөнүндө биздин арабызда ушул тапта кеңири колдонулуп, базарларда митилген буюмдардан ал эми биз көрбөгөн, биз билбеген канча не деген ушул түздөгү буюмдар бар экен деген аны жакшы билесиздер. Демек, мына ошентип биз сиздер менен мына жерде момундай концепцияга келдик. Биринчи түс. Мынакей биринчи түс. Кызыл, сары, көк. Бул түстөрдү биз негизги түстөр дегенбиз. Негизги түстөр дегенбиз. Ал эми ошол түздөрдү мынакей аралаштыруу жолу менен эмнени алдык? Оранжевый, жана сары кызылды алдык. Андан экинчиси көк менен сарыны аралаштырсак эмнени алдык? Жашыл түс алдык. Мынакей жашыл түс. Андан кийин көк менен кызылды аралаштырсак, сыяк көктү алдык. Ошентип мына жакта, мына сол тарабында негизги түстөрдү колдогон, коштогон кошумча түстөр деген боектордун өзүнчө тобу пайда болду. Мынакей кошумча түстөр дейт. Бул негизги түстөр кирбейт. Демек, ошентип биз сиздер менен табияттан алган 3 түздү аралаштыруу жолу менен негизги түздөрдүн өз ара бири-биринин ыкташтыгын, гармониясын, ритмдерин баарын эске алып туруп, анан кийин эмне алдык? Мына жерде 3 өңдү таптык. Мынакей окшоштугун. Демек, 6 өң болду. Эми ушул 6 өңдүн ар бирин мына айтпадык эмеде адамдын көзүнө чалдыккан бүгүнкү күндө 1000ден ашык түс бар деп. Мына ошол түздөр, мына ошол негизги түстөрдү өз ара аралаштыруу жолу менен, кошумча түстөрдү өз ара аралаштыруу жолу менен көптөгөн түздөрдү, жанагы 1000ге жакын түс алууга болот. Мына жерден карап көрүңүздөр, мынакей түстөр негизги эмеси, проект эмеси мындай жалпы концепциясы. Демек, мына кара эмне чыгып атат? Түшүнүктүү болуш үчүн кызыл менен сары, оранжевый, жашыл. Ал эми кызыл менен көк фиолет өтөт, ал эми сары менен көк жашыл өтөт дейт. Демек, мына жерде мына ошол түстөрдү өз ара аралаштыруу жолу менен негизги түстөр аркылуу кошумча түстөрдү таптык. Ал эми кошумча түздөрдү өз ара аралаштыруу тобу менен 1000деген түздөрдү алабыз деген окумуштуулар далилдеген аныктама турмушка жакын чындык. Анткени мындай да, мына жерде бир тамчы сары бояк алсак, бир тамчы сары боякка 2 тамчы кызыл бояк кошсок, кызылдын аттанкеси көбөйө баштайт. Анан бир тамчы сарыга дагы 3 тамчы кызылды кошсок, дагы эмете баштайт. Ошентип кызыл менен сарынын ортосундагы аралаштыруу жолу менен 20га жакын түстөр алабыз. Же болбосо ошол кызыл түздөн бир тамчыга 2 тамчы сары, 3 тамчы сары, 4 тамчы сары улам баягы эмесин көбөйтүп турсак, ошончолук саргыч кызыл
özünün attенкасын байытат, көбөйтөт. Ошентип буяктан да 20 түстү алдык. Ошентип көк кысылы менен сарынын ортосунан 40га жакын өң алып атабыз. Албетте мунун баардыгын тең жөнөкөй көздөр оңой менен кабыл албайт. Атая аппараттар бар. Спектроскоп деген түстөрдү көрүүчү тегерек айтып. Же болбосо мына жерден эмет көрөбүз. Жашыл боек менен сары боекту аралаштырып. Bir tamчы жашлыга, эки тамчы саргычтык, саргыч жашыл болуп турат. Ошо акырындык менен жашылды көбөйтүп алышсак, кочкул каралдын түстөгү жашылдар пайда болот. Же болбосо сарыны көбөйтсөк, өңүн, жашылдын өңүн уламдан улам өчүрүп отуруп, эң ягында эмне күзүндөгү кайыңдын жалбырагына окшоп сары болуп чыгып калат. Ошентип бул жактан дагы 20, 40, 80 боек таап атабыз. Адам кысыл менен көктүн ортосунан дагы ушундай аралаштыруу жолу менен, оптикалык жол менен эмнекен 120га жакын түз алдык мынакей. Бул биздин гана мисалыбыз. Жөнүндө болжолдоп айтып аткан мисал. Ал эми илимде, алардын лабораториялык далилдөөлөрүндө бул эң эле башкача айтылат. Демек, biz sizler менен азыр түздөрдүн эки негизги нерсесин аныктадык. Мына карап көрүңүздөр. Мына жерде биринчи тобуна эмне кирди? Негизги түздөр, экинчи тобуна кошумча түздөр. Мына ушул эки топ жанагы адамдын көзүнө чалдыккан миңден ашык түздөрдүн негизин түзө турган факторлор ушул. Demek ki biz sizler menен түстөрдүн кандай ролдору бар? Түстөр экиге бөлүнөт мындай жалпысынан. Биринчи топко түстөрдүн хром деп коет. Латын сөзүнчө өң түс дегенди түшүндүрөт да. Демек бул жерде жалаң түстүк, өңдүк касиетке ээ болгон бардык боектордун бардыгы эмнекен? Хроматикалык өңдөргө кирет. Такты кыргызча айтканда түстүк өңдөргө кирет. Жоксо түстүк деп айтабыз. Мен түстүк деп айткандан көрө башка элдердин баарында тең эле ушу хром деп айтылып жүрөт. Демек биздин сөздүк фондубуздун байышына дагы анын сүйлөөдө иресибизден кандайдыр илимий негизде бай болушуна жардам бере турган гана каражаты болуп эсептелет. Ошондуктан biz günüdür uşulla atışız gerek hrom deyle çabuk kromatikalık tüstür. Yani öngdü tüstür degenden göre kromatikalık tüstür tuğra oluşu mümkün. Ekinci yağının demek bu yerde yaraki minge jakın tüstürdün bardığının öngü var. Oşonun bardığı ten kromatikalık tüstürge girer. Ekinci topla tüstürdün. Bu öngsüzler de koydu. Ахроматикалык түзөт. Ахроматикалык удаг латын сөзү өңсүз, түссүз дегендери түшүндүрөтсө, демек актан караны көздө сосулуп өтүп, кайра карадан акты көзгө кайра сосулуп өткөн аралыктагы өңдөрдүн тобун, жосо өңдөрдүн вибредик тобун эме экенбиз ахроматикалык түстөрдөйбүз. Бул жерде эч кандай түс болбойт. Демек, биз сиздер менен ушуну эске алышыбыз керек. Ак боек боекторго кирбейт. Кара боек боекторго кирбейт. Ошондуктан ак менен каранын ортосуна өңсүз деп айтылган сөз ушундан келип чыккан. Демек, босомтук түздөрдүн бүгүнкү күндө окумуштуулар айткан, практикада далилденген 600дөн ашык өңү бар. Demek janagı aralashtirуу жолу менен акты канчалык көбөйтсөк, ошончолук босорот, караны канчалык көбөйтсөк, эмелерин дозасын ошончолук кара көбөйөт. Ошентип 600дөн ашык түздөрдү адамдын көзү байкоого болот дейт. Албетте мен айткан хроматикалык миңге жакын түстөр, ашык түстөрдү, ахроматикалык 600дөн ашык түстөрдүн бардыгын тең жөнөкөй мындай көз менен таанып билиги болбойт. Мына ушул түстөрдү таануунун бир эң татынакай мындай эмеси бар да, көрүнүшү бар. Бул жанагы Асан Үсөн жаасы.
Oşonu bayqap qarap körsöňüzler, büt tüslerin bardan ajratyp görüge bolat. Demek tüstler bu jönökeyle buyumdardy, nerselerdi kozdop, çırdap koýgara maksatynda emes. Bu adamdyn madany dengeliğinin, estetikalik düşünügünün, ruhu dünyesinin, dünyege, predmetlerge bolgan anın emosiýalyk mamlesin önüktürүүnün, tanıp bilүүnün en bir jakşy bulagy bolup süpdiret. Demek tüstörün negizgi hasiyetlerine mına oşolar gelet. Andan keyin hem tüstörde mumday eme var emi. Münasırıkı emitken tüstörde misalı var ki Müneki qarada. Yani tüstörden tartılan nersiler müneki. Bu derede tartılgandары var. Yönelimitligiler. Elbette bu bayağı okuçuluk işleri. Buna ben sizlerge men aytdım, akromatikadyk jana kromatika tüstörde. Buna yerden akrım bayqap qarap görseňiz müneki. Kromatika tüstör. Büt öňdürden bardan. Baryn algyga mümkin emes de müneki qara müneki. Munday. Anan akromatika. Jana hak menen qaranın ortasına tüstör müneki. Krom, akrom. Emi tüstördün adamdın psikikasyna, kawuldosyna tasir etýüçi hasiyetleri de bolat. Misal üçin jaýky Sükölün ýerindegi Yesalu emede plaşda toň giyizip koysak el güler. Lemne kanday dep. Alemin kışında bayağı pulap kaçan olsa daha güler. Oşonluktan jaýky kışkı açuğulu şair minezdirdi. Da uşul boyoktorдун adamdın psikikasyna tasir etýüçi hasiyetleri menen açyk bolat. Oşonluktan tüstler iki kitap bölünет. Muzdaktandagy tüstler, muzdaktandagy tüstler, ana julutandagy tüstler dep aytylar. Egerde biz küýüp ýa-da Spartakiýalarda, olimpiadalyk oýunlarda munda faket bolatda, oşonu kök menen boyap koysa o jadynda düşünüge bolady. Albatta bolboýt, küretde kanday sebep. Anda adam oşon orada sıra dara bolip, munda ýerçek, sarı kızıl dese, o ot küp jadynda bolady dep aytat. Demek ýydyp atkan kişini sarı kızıl boýaklar bilen tartsak bolady. Munda ýöňün munda jadyratyp, munda abdan manaýyn açyk kılıp bolboýt. Oşonduktan al jerde emni boýakta gerek, garaldyň, күрөң, ýaşkyk boýaktary garmoniýasy gerek. Demek bul jerde tüstördün adamdın psikikasyna kabiliýeti etýüsine tüstördün iki tonu, iki psikologiýada hasiyeti tasir et. Jyldytandagy boýaklar jana muzdaktandagy boýaklar. Mına şu boýaktardyn uşul hasiyetlerin paýdalanyşyp süretçiler ne degen tatnakay polotnolaryň jaratmady. Demek süretdegi boýaktardyn jyldyk, muzdaktyk hasiyetlerin adamdyn psikikasyna tasir etýüçi rolu mına şunday. Munday misallar süretçilerin çıkarmalarında eňine köp. Yani barın sana oturuyor, elbette wagtdy talap kılat. Demek adamdın psikikasyna kabiliýeti boýaklar negizinden jydu jana muzdak tüstörün özara garmoniýalyk gatysynyň gelip çykat. Mına bu jerde daha bir söz bar. Mına biz boýakda buyumlar tandagyny jönökeýle alabda munda turup. Ýana kara gyzyl ilsek, ýana göwün ilsek, ýarymda ýok anday bolmuş gerek. Üýdün içine garmoniýa tutuşy gerek. Üýdün içinde buyumlardan baryktan birin-birin goşdap, birin-birin goldap, sululukda otur, unda körükden çıkargan özünçe bunday eme boş gerek, ritim, garmoniýa boş gerek. Oşo garmoniýa degen emne? Muna şu garmoniýany düşünü, boýak arkyny oňoý ele kawuldagy bolat. Biz janaraki yerden 6 boýaktyn öňüne aldyk. Şol 6 boýaklar gün spektroskopyň aýlanasyna jaýgaşdyrsak, jana aparat maýdasy. Oşolar goňuşlaşdyry boýunça, muna goňuşlaşdyry boýunça emne garmoniýany, uýkaçlykdy, şaýkeşlik düzet. Bula misal üçin muna ýerdegi kartinany garap koýup, emine garap koýup süretmeke. Munaki. Muna.
Мына ушул коңшулаштыктар боюнча эмне гармонияны түзөт. Уйкаштыкты, шайкештикти, ынтымактуулукту дегендей. Ал эми карама-каршы мындай турган алар контраст түзөт. Бири-бирине карама-каршы көрүнүштөр түзөт. Демек, гармония жөнүндө маселени дагы түстөр аркылуу чечип, өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгү жабдыктарды, ал тургай идиш-аяк буюмдарыңыздарды, ал тургай өзүңүздөр кийинген кийимдерди өңүңүзгө, мүчөңүзгө жана башкаларга тууралап түзүп, гармония түзүп алсаңыздар, бул силердин өтө эстетикалык жактан жетилгендигиңер, көркөмдүк жактан билимиңердин бийиктигинин далили болуп эсептелет. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын негизги концепциясы, негизги маңызы биз ошо түстөр аркылуу бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү өзүбүз кийинген, өзүбүз урунган буюмдардын эстетикалык жактан татымдуулугун, жагымдуулугун, аны өзүбүздүн турмуш шартыбызда, тиричилигибизде, өндүрүштө ошолорду колдоно билүү жагынан билимдүү адамдардан, эстетикалык деңгээли жетик адамдардан болууга жардам берери шексиз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.